20 февраль. Кайра тирилүүгө суктануу. Сүйүктүү бир туугандар, силерге мен экинчи катымды жазып жатамын. Эки катымдагы эскертүүлөрүм менен силерди туура ой жүгүртүүгө чакырууга аракет кылдым. 2 Петр 3-бөлүм 1-аят. Пасах майрамы жакындаган сайын Ыйсанын кайра тирилишине болгон ыраазычылыгыбызды, кубанычыбызды, суктануубузду жана таң калуубузду арттырып, анын тирилишинин биз үчүн болгон мааниси жөнүндө ойлонолу. Биз күнөөкөр табиятка ээ болгондуктан, качандыр бир убакта бизди катуу толкунданткан нерселер бара-бара өз баркын жоготуп коет. Бирок чындык өзгөрбөйт, биз өзгөрөбүз. Мына ушул себептен бизде ыйык китеп бар. Петр өзүнүн эки катын ишенүүчүлөрдү чындыкты эске салуу аркылуу ойготуп туруу үчүн жазганын айтат. Ошондуктан келиңиз, чындыкты эстеп, өз акылыбызды туура ой жүгүртүүгө чакыралы. Ыйсанын өлгөндөрдөн тирилиши аркылуу Кудай эмнени ишке ашырды? Ыйык китеп буга төмөнкүдөй жоопторду берет. Биринчи, Ыйса кайра тирилгендиктен биз жогорудан төрөлүп, тирүү үмүткө ээ болуп калдык. Теңирибиз Ыйса Машаяктын Кудайы жана Атасы даңкталсын. Анткени ал Ыйса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берүү үчүн кайрадан төрөлттү. 1 Петр 1-бөлүм 3-аят. Экинчи, Ыйса кайра тирилгендиктен азыр даңкка ээ. Биз ошол даңк үчүн жаралганбыз. Биздин маңдайыбызга жазылган эң башкы нерсе анын толук даңкын көрүү. Кудай аны өлгөндөрдүн арасынан тирилтип даңктады. 1 Петр 1-бөлүм 21-аят. Эми мени сен өз ичиңде даңкта, Ата. Мени дүйнө жаратыла электен мурун эле сенин ичиңде ээ болгон даңкыма бөлө. Ата, сени мага бергендериң да мен болгон жерде мени менен бирге болушун жана мага берген даңкыңды көрүшүн каалайм. Анткени сен мени дүйнө жаратыла элек деле сүйчүсүң. Жакан 17-бөлүм 5 жана 14-аяттар. Кайра тирилген Теңирибиз Ыйса сиздин акылыңызды туура ой жүгүрткөнгө ойготуп жана козгоп, ага болгон табынуунун, ишенимдүүлүктүн жана кубанычтын жаңы тереңдиктерин таанытсын.